Эми коомдук жайларда паранжага жана узун сакал коюуга тыюу салынышы мүмкүн. Мыйзамга ылайык жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелбейт. Конституциялык ченемдер жана эл аралык стандарттар сакталат. Эрежени бузгандарга 2000 сом айып пул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу каралган. Эл өкүлү Шарапаткан Мажитова тарабынан сунушталган мыйзам долбоору бүгүнкү күндө коомдук талкууда турат. Чоң бир мекемелерде, ишканаларда, эл көп жүргөн жерлерге антип жүрсөм, бул баягы светтик өлкө менен жанагы ислам өлкөсүнүн жолу жана шариаттын закону менен экөөнүн ортосунда карама-каршылык чыгып атат да. Сакалды биротоло элечи койбо дегенден деле мен алысмын. Болбосо жанагы жолу салынбасын дегенден да алысмын. Анын өзүнүн ошол мыйзам менен бекитип нормаларды көрсөтүп койсо, ошолорду аткарбаса, албетте ошол акчалар айып салып, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар боюнча тийиштүү жоопкерчиликке тартылса, мен туура деп эсептейм. Мусулман динин тутунган коңшу Өзбекстандагы коомдук жайларда жүзүн жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салууну мыйзамдаштырганы маалым. Ушул жылдын сентябрь айынан тарта бул өлкөнүн жарандары коомдук жайларда бети башын чүңкөп жүрсө, административдик жазага тартылат. Кыргызстанда дагы мындай мыйзамды кабыл алуу учурдун талабы экенин калктын көпчүлүк пайызы колдоого алууда. Жоолук салынсын, бирок бетти жабуунун кереги жок. Бул кооптуу экени кошумчаланат. Илгери элечекти кийип жүргөндө деле мына жерлери жабык, жакшынакай жарашчы биздин келиндер кыргыздарга деле. Бирок баягындай чүмкөнүп, паранжа жаап алып, ага мен дагы противмин да. Көпчүлүк эле адамдар катары мен да каршымын. Биз советтик өлкөбүз. Глобалдашуу доорунда диний агымдар да аябай көп болуп атпайбы? Ошо мамлекеттин бул жерде эң биринчи мамлекеттин коопсуздугу туруп атат да. Кээ бир көрүнүштөр көзгө жагымдуу көрүнбөйт. Себеби биз баягы даватка чыккандарды көрүп атабыз. Шаштарын желкесине түшүрүп алып, ыңгайсыз абалда кийимдер кийип алып, жаштарга, коомчулукка тескери таасир тийгизет деп эсептейбиз. Негизинен туура эле ислам дининде баардык мусулман болгондо мусулман кармашышыбыз керек, бирок анын өзүнүн эрежелери бар. Ошо эрежелер менен өз убагында 5 маал намаз окуш керек. Өз маалында ошо ислам динин кармаш керек деп эсептейм. Бир эле сакал нормативди киргизбесең, бул жанагындай бетин жапкандар, нинза болуп жүргөндөр, дамбал кийип алгандар, анан жанагындай даватчылар чапан кийип атпайбы? Ошолордун баардыгын норматив киргизиш керек да, анан чогуу бир мыйзам кабыл алыш керек деп эсептейм. Иначе биз ким каалаганын биле берсек, демократия деп эле каяка барарын жаш келечектин муунун балдары каяк багытты көздөрүн билбей калат. Баары эле көрүп отурат, көчөдө орон алып деле кечинде клубда жүргөн кыздар бар. Ошоларды мисалы чындап эле оронгон душасынан чыгып оронгондорго мындай кир келтирбесе атыначы. Жана бул жер демократиялык мамлекет болуп, экинчиден двойный стандарт кетип калат да. Эгер демократиялык мамлекет болгондуктан ар кимдин өзүнүн каалоосу да. Эгер адам жаман болсо ал ороно, узун сакал коёбу, ал адам нараганан да кээ бир адам оронбойт эле жамандык кылат. Оронуп эле жамандык кылат, сакал коюп деле сакал жок деле жамандык кылат да. Ал эми сакал коюуга тыюу салуу таптакыр туура эмес. Динибизде сакал коюу сүннөт болуп эсептелинет. Пайгамбарларыбыздын баарында сакал болгонун айтып, нааразычылык билдирген дин кызматкерлери четтен чыгат. Бардык пайгамбарлардын сакалы болгон. Эгер сакал жаман нерсе болгондо Аллах Таала эркектин бетине чыгарбаган болот эле бул нерсе. Мисалы үчүн ошол эле материалисттик түзүмдү сунуштаган, коммунисттик түзүмдү сунуштаган Карл Маркстин сакалы бар. Фридрих Энгельстин сакалы бар. Ошол эле революция жасаган, ошол динге эң каршы болгон Лениндин сакалы бар. Ошол эле канча молдонун, канча жанагы дин кызматкерлеринин башын чаптырган, аттырган менин жанагы Держинскийдин сакалы болгон. Неге аларга мүмкүн? Эже үйүндө кыла берсин андай каалаган ишин. Үйүндө мыйзамды орнотосуз. Бирок элдин ичине мындай элдин кызыкчылыгынан келип чыгып туруп анан кийин айтыш керек. Ал ортодо коомдун талкуусуна коюлган мыйзам долбоору тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалынын башчысы Замир Ракыев билдирүү таратты. Анда Кыргызстандык кыз-келиндер жоолукту жүзү жана алаканы көрүнгүдөй кылып салынып жүрө ала тургандыгы айтылган. Никап ар кимдин укугу, бирок парз эмес. Эч кимдин укугун чектей албайбыз деген бүтүмдү алымдар кеңеши чыгарганын маалымдаган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.